Бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаты Көгөй айылындагы Торко Бүбү Кушчубаева атындагы орто мектебинде мыкты маанайда өткөрүлдү. Аталган мектепте 58 мугалим эмгектенет. Башталгыч класстарды кошкондо жалпы 963 окуучу билим алат. Бүгүн 1-классты 106, 9-классты 65 окуучу аяктап, ал эми 31 бүтүрүүчү 11 жыл билимге сугарган уясынан учту. Болочок кесип ээлери бүгүн өзгөчө толкунанып жаткан учурлары. Бүгүнкү иш-чарада маанай жакшы сезимдер толкундануу болуп атат. Мектептен кетким келбей эле 9-11 класстын окуучулары бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктайм. Ошо таңгыр жолго түшкөн жолуңар байсал болсун. Самалыктын жүрүшүндө окуудагы жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүм-туруму менен жакшы көрсөткүчкө жеткен окуучуларга грамота жана бүтүрүү аттестаттары тапшырылды. Андан соң кенже класстын окуучулары бүтүрүүчүлөргө даярдаган чакан майрамдык программаларын тартуулашты. Бул жерге мүдүр болуп келгенде эң биринчи иш-чара болгонуна байланыштуу аябай толкундануу менен өткөрүп жатабыз бул иш-чараны. Менин оюмча жакшы эле өтүп жатат деп ойлойм. Мектепте билим тармагынан, билим жагынан жана спорт жагынан коомдук иштерге активдүү катышкан өзгөчөлөнгөн окуучуларыбыз мектептин аркылуу грамоталар менен сыйланды. Жакында бизден ЖРТ болот. ЖРТ жана мамлекеттик аттестация комиссиядан жакшы ийгиликтүү өтүп кетишин каалайм. Ошондой эле кээ бир НЦТдан биздин 9-класстын окуучулары НЦТдан жогорку баа алгандыгы үчүн мамлекеттик аттестациядан ООЗ сабактарынан бошотулду автоматтык түрдө. Ал окуучуларга да ийгилик каалайм. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө кааларым ак жол, дайыма турмушта ийгиликтерге жетишип, дайыма жолдор шыдыр болсун. Окуучулар үчүн өзгөчө орунду ээлеген майрамдык кечесинде алардын ата-энелери дагы коштоп келишти. Алардын катарында Гүлбайра Сагынбаева дагы бар. Анын мектепти бүтүрүп жаткан эң кенже баласы англис тилин жакшы билгендиктен программист кесибинин ээси болуу максаты бар экенин билдирип, бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалады. Мындан аркы жолу ачык болсун, ОРТсы жакшы деген балдар менен тапшырсын деген тилеп атабыз. Ушу балдарыбыз аман болсун. Ушу балдарга ак жол тилейм. Акыркы коңгуроо салтанатына 20 жыл мурда окууну аяктаган бүтүрүүчүлөр келип, окуучуларга жылуу сөздөрүн жана каалоо тилектерин арнашты. Алардын катарында аталган мектептен билим алган Султан Садыралиев жана Кайрат Пирмердиевдер жалпы катышуучуларга өз өнөрлөрүн тартуулап, салтанатты өзгөчө шаңга бөлөдү. Абдан толкунданып турабыз, анткени ушул мектепте окуп, ушул мектепте тарбия алганбыз. Анан кийин бул жерге келген өзүнчө бир толкунданасың бул жерге келген. Анткени бул баягы биздин учуп кеткен уябыз десек дагы болот. 11-классты бүтүп аткан окуучуларга каалайт элем ушул өзүнүн каалаган максаттарына жетишсин. Анан кийин билимге умтулушсун, маалыматтардын баарын окуп, ушундай бир мындай китеп окушуп, ушундай бир билимге умтулган жаштар болсо экен деп ошону каалайм. Ийгилик каалайм эң башкысы. Талас облусу боюнча 9-классты 5010 окуучу, ал эми 11-классты 2064 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Алардын келечекте тандаган өз кесибинин дасыккан адиси болуп, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошоорунан үмүт чоң. Сыймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.